Жалал Абад облусунун Токтогул районунда сел жүрүп, 30 малды агызып кетти. Жана Базар Коргон районунун Арстанбап айылында үйлөрдү жана жолдорду суу каптап калды. 15-май күнү саат 12 чамасында Бабаш Ата тоосунда катуу жааган жаандын кесепетинен Арстанбап айылындагы Кызыл Алма сайында суунун көлөмү көбөйүп, 500-600 метрге жакын сайдын нугу жогору жактан агып келген таш кумдарга толуп, ички чарбалык жолду суу каптап, 170 метрге жакын ички чарбалык жолду сел бузуп, 3 кожолуктун тамарка участкасын сел баскан. Бир ички чарбалык көпүрөнү жараксыз абалга келтирип, бир ички чарбалык көпүрөгө кооптуу ал жаралган. Баарыбызга белгилүү болгондой, мунун баары жаан-чачынга байланыштуу болууда. Ал эми мындай климат качанга чейин созулат? Аны мен Гүлүм Эркинбек кызы кененирээк айтып берем. Саламатсыздарбы? Кытайдын батышында катуу жаан жаап жатат. Ак Суу жана Үрүмчү шаарларында да эртеден кечке жаан жаашы күтүлүүдө. Казакстандын Борбор калаасы Астанада күн бүркөө, бирок абанын температурасы плюс 15 градуска жылуу болот. Алматы шаарында болсо жаан жааса да буга салыштырмалуу абанын температурасы жогору болмокчу. Өзбекстандын кээ бир аймактарында жаан-чачын токтой элек. Мисалы, Фергана өрөөнүндө күн ачылып, аба ырайы жылыса, Ташкентте жана Нукуста жаан нөшөрлөп жаайт. Каспий деңизине жакын жайгашканына карабастан, Түркмөнстанда күн ачык бойдон сакталууда. Дашогуз өрөөнүндө плюс 28 градуска чейин жылыйт, Ашхабад шаарында аба ырайы плюс 28 градусту түзөт. Бирок кез-кези менен асманды булут каптап турат. Тажикстандан жаан таркай баштады. Душанбеде жана Хорок өрөөнүндө кез-кези менен жаан себейлеп жааса, Ходжент шаарында болсо күн ачык. Кыргызстанда эртең көпчүлүк аймактарда кез-кези менен жаан жаайт. Тоолуу аймактарда кар жаашы ыктымал. Бишкекте абанын температурасы плюс 16 градуска чейин көтөрүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 6-8 метрге чейин жетет. Кээ бир аймактарда болсо 15-20 метрге чейин жетет. Мына ушундай 11 каналы менен бирге калып, бардык жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Көрүшкөнчө.